Саламаттарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ынтымакта маанилүү маек программасынын алгачкы эфири старт алды. Негизинен бул программанын жүрүшүндө биз шайлоолордун жүрүшү, референдум, конституциянын аткарылышы жана башка ушул оңдуу маанилүү маселелерди ортого салып, адистердин катышуусунда талкуулап бермекчибиз. Ал эми бүгүнкү программада болсо конституциялык референдум боюнча талкууламакчыбыз. Ал үчүн бүгүн ошол биздин студиянын коноктору менен тааныштыра кетейин. Жактоочу Асель Айдаралиева жана тарых илимдеринин кандидаты доцент Жолдошбек Бөтөнөев болмокчу. Куш келипсиздер. Урматтуу меймандар, алгач биздин кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган сурамжылоого көңүл бурсак, андан ары эфирибизди улантабыз. Referandum endi konstitutsiyaga, mamlakatni boshqaruv sistemasini o'zgartirib kirish kerak bo'lsa, o'shalarni o'zgartirish uchun bir elning мнениясini bila turgan bir masalada. Referendum бул бардык жалпы элдерге коюлуп сурала турган маселелер. Referendum деген түшүнөсүзбү? Referendum эми конституцияны өзгөртүүбү? Ошону. Эми тандоо да. Тандоо эми мындай сунуш киргизет, анан ошону тандап экөөнүн бирөөсүнө неме кылат да. Референдум деген бул жалпы элдик шайлоо болуп эсептелет. Кайсы бир позицияны тандоо үчүн да. Конституциялык реформа деген термин жок, мен өзү юристмин. Конституциялык референдум деген термин жок, конституциялык реформа болот. Конституциялык реформаны ишке ашырыш үчүн референдум өткөрүлөт. Referendum деген түшүнөсүзбү? Кандай ал? Референдум керек да бизге. Негизинен бул Ош шаарынан алынган ошол сурамжылоо. Айтсаңыз, силерже негизинен ошол конституциялык референдум деген эмне? Ошого токтолуп берсеңиз, мына элге жеткиликтүү болушунча. Башында референдумга жеткенге чейин бир-эки сөз айтмакчымын. Биздин Кыргыз Республикасы азыркы жаңы конституция боюнча бир эме кошулду. Мурда суверендүү эле деп койчу эле, азыр көз карандысыз суверендүү, демократиялык, социалдык, унитардык жана дин аралашпаган бийликке мамлекет болуп эсептелинет дейбиз. Анан эми биз Кыргызстанда кыргыз эли ошо бийликтин булагы болуп эсептелинет. Ал өзүнүн бийлигин кантип жүргүзөт? Ал эркин өзүнүн сөзүн, мнениясын бүт бардыгын эркин айтып, эркин билдирүү үчүн шайлоолордо, ошондой эле референдумдарда, өзүн өзү башкаруу органдарында, мамлекеттик органдар аркылуу өзүнүн бийлигин жүргүзө алат. Эми ошондо референдум бул демократиянын эң бир түздөн түз институту деп айтсак да болот да. Эми ошон үчүн биз референдумду өткөзгөндө ошо кандайдыр бир референдумда маселелер коюлат, мамлекеттик маанилүү маселелер, мыйзамдарды өзгөртүү боюнча жана жанагы андан тышкары деле башкача олуттуу жанагындай маселелер коюлуп калышы мүмкүн. Ошолор боюнча, жерлер боюнча, же болсо республиканын аймагы боюнча дагы кээде региондар, территориалдык референдумдар өтүлүп, аны биздин эл өзүнүн мына жанагы ой пикирин билгизип, өздөрүнүн немесин шайлап, кайсы суроого макул, кайсы суроолорго макул эмес, ошону конкреттүү түрдө бирөөсүнө жооп беришет да. Негизинен биз мына ошол быйыл эле 2 жолу референдум болду. 10 январда башкаруу формасын тандап алдык. Ал эми 11 апрелде ошол конституцияга добушубузду бердик да. Негизинен ушул уюштуруучу кандай болуп атат да? Сиз ошол адвокат катары негизинен тартиби кандай? Жакшы эле мындай эрежеге ушул мыйзамда каралган маселе ушул мыйзам боюнча эле кетип атабы? Менин оюмча бул мыйзам боюнча эле кетип атат. Себеби анда конституциялык аныктайт, ошол маселелерди неметет. Андан кийин конституциялык закон боюнча жанагындай 10 январда болгондо эле элдер өздөрү тандап алды. Кайсы башкаруу системасына өтөбүз, эл өзү тандады мында дагы. Эми мындан буяга кандай болот, аны көрө жатарбыз. Андан кийинки референдум конституцияны кабыл алуу боюнча болду. Конституцияны кабыл алуу боюнча жерлерде талкуулар жүрдү. Ар ким өзүнүн мнениясын айтты. Ошо талкуулардын бирине мен дагы катыштым да. Буяка Ошко келгенде. Өзүбүздүн мненияларыбызды айттык, өзүбүздүн ой пикирлерибизди бүт билдирип, жазып да бергенбиз. Ошолор боюнча эми азыр жаңы конституция алынды. Эми келечекте бул конституциянын тагдыры кандай болот?
жашоо өзү белгилейт. Жолдошбек мырза, айтсаңыз, ушул 2 жолу азыр эле айтып кеттим, 2 жолу ушу 1 жылда 2 жолу өттү да референдум. Ушул кандай баа бересиз? Эми негизи кандай өттү деп ойлойсуз? Негизи эл туура эле тандадыбы? Негизи элге ошол алдын ала ошол тандай турган ошол башкаруу формасы негизинен ушу конституция боюнча кенен эл сиңирип анан добуш берди деп ойлойсузбу? Кандай катышты элдер? Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Менин жеке пикиримде айрым менин эмес коомдун да бир бөлүгүндө да ушундай пикир бар. Жогоруда адвокат айымдагын туура айтып кетти. Референдум деген бул элдин үнүн угуу, пикирин угуу болуп эсептелинет дагы. Ал эми анын өтүү процедурасы, ошону сунуштап жаткан бийлик бутактары, аткаруу бийлиги тарабынан сунушталганда бир максат менен сунушталат да. Ал максатына жеттиби деген маселе, анан элдин деңгээли, саясий аң сезими, юридикалык билими белгилүү деңгээлде болсо, элементардык мектеп базасындагы болгон ичинде дагы. Бизде мына 30 жыл болуп атат быйыл эгемендүүлүктү алгангачы канчалаган референдумдар өттү да. Ошол эле жогоруда айтып өттү, конституциялык референдумдар жана башка бир топ, чынын айтканда баш деле айланып калды. Бир жылда 2-ден 3төн шайлоолор болгон учурлар көп болду. Бирок эл менин көз карашымда толук кандуу түшүнүп маселени, коюлуп аткан маселени толук кандуу түшүнүп, аны өздөштүрүп, анан өздөрүнүн мындай бир тандоосун жасай албайт жаткандыгы бул өкүнүчтүү да. Себеби биз мазмунуна эмес, маңызына эмес, анын аталышына, сулуулугуна деген сыяктуу гана үнүбүздү билдирип, же колдоп, же каршы добуш берип аттык да. Шайлоолордо, бардык эле шайлоодо, бир эле референдумда, конституциялык референдумда эмес, президенттик шайлоо болобу, башка шайлоо эми тандоо да. Ошо тандоодо биз эл туура эмес тандоо жасаганына күбө болдук. Ошон үчүн бизде канчанчы президент менен жашап атабыз. Президенттик башкарууда элек, анан кийин аралашка өттүк, туурабы? Кайра кайсыга президенттикке кайттык. Ошол эл өз кезегинде туура эмес тандоолорду жасагандыгы үчүн, туура эмес багытка түшүп алгандыгыбыз үчүн ушундай башаламандык болуп, жыйынтыгында эл кыйналды, мамлекет кыйналды, карызга батты. Ошон үчүн бийликтин булагы бул эл бийликти аныктайт. Бийлик элге кызмат кылыш керек. Анан бийлик кандай кызмат кылып атканын эл отчетун алып, ошого жараша эл баа бериш керек да. Мисалы парламент башкарууну деле эл өзү тандаган да. Бардыгына эл өзү күнөөлүү. Азыркы мисалы мамлекеттик кызматкерлер, мисалы президент баш болуп, бардык бийлик бутактары жакшы иштеп атса дагы себепчиси эл, начар иштеп атса дагы себепчиси эл. Муну эл дагы мойнуна алыш керек да. Депутаттын дагы, президенттин дагы бардыгын эл өзү тандап атат. Башкаруу формасын дагы, конституциясын дагы, баш мыйзамды да бардыгын эл. Анан кокуй биз адашып калган турбайбызбы, биз туура эмес тандоо кылып койгон турбайбыз деп, анан 5-6 жылдан кийин митинг кылып, анан кубалап атышат. Туурабы? Ошондо логикалык жактан алганда кайсыл гана мыйзам болбосун, анын укуктук жагы, анан моралдык жагы болот да. Де юре биз өткөзүп атабыз, жасап атабыз. Де факто биз туура эмес жасаганыбызды көрүп, жыйынтыгында мамлекет карызга батып, бир эмес 2 президентибиз чет өлкөдө качып жүрөт. Ал эми кошуна мамлекеттерди карап көрөлчү. 1-чи, 2-чи, 3-чү эле президенттер менен келе жатат. Биз деген 5-чи, 6-чы президенттер менен жашап атабыз. Ошонун баягы элдин саясий аң сезими өсмөйүнчө, эл чын жүрөгүнөн кайсыл маселе коюлса референдумга, ошону толук окуп чыгып, анализдеп, эч кимге сатылбай, жанагындай өзүнүн жүрөгүнө колун коюп туруп тандоо жасаса, ошондо мен ойлоймун туура тандоо болот. Бардыгы акталат, өзүнүн максатына жетет. Анан эжеке, эме деп чыгышта буга чейин мисалы ошол мынау баш мыйзамды ошо референдумга коердон мурун ошол басым менен референдум өткөргөн атат,
буга чейин баягы ошол азыркы турган жогорку кеңеш легитим съезд 2020 жылы булардын убактысы мөөнөтү бүткөн деген маселелер чыкты да. Бул жаатта пикириңиз кандай? Эми тарыхта ар кандай ушундай ситуациялар болуп кетет экен. Ошого жараша жагдайлар өзгөрөт экен. Ошол учурда жаңыдан мына бийликке келген азыркы президент Садыр Жапаров болуп калды. Ал убакта ошо тарката турган убакта таркатылбай калды. Себеби ошол учурда баарыңыздар эле мына көрсөтүп атты, телевизордон деле көрсөтүп атты, бүт Кыргызстан боюнча көрүп аттык. Ошо жана депутаттарды таркатканга мүмкүн болбой калган. Алар деген ошол жерде эмени шайлаш керек экен. Анан аны бир жайгаштырып анан кийин кете турган болуп калды. Бирок тилекке каршы ошо депутаттар дагы эле иштеп атышат. Эми быйыл кетет деп эмне кылып атышат эми депутаттардычы. Депутаттарды кеткенде деле кандай депутаттар келет? Буяк айткандай элдин аң сезими жетпей атат биздечи, чындыгында. Кандайдыр бир жакшы информацияларды, жакшы алдын ала шайлоонун астында, референдум астында элдерди түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ага бир топ убакыттар кетет. Бизде дайыма шашылыш алып коет. Шашкан шайтандын иши деген туура эле болуп атат да биздечи. Шашканда бар жок чала болуп калат. Демек референдумга коердо ошол бир эмени шашып атышат баары. Шашылыш түрдө алып атышат. Мисалы үчүн парламенттик болобу, президенттик болобу, элдер аларга баары бир. Түшүнүк деген анын арасында мына юристтер бар, ошолор гана түшүнсө керек. Анан калган элдердин бир 70% түшүнбөйт аларды. Парламентте уктап отурушат, парламентте катышпайт экен, 5-6 эле киши катышат экен деп, эл оозунда элек жок, айтып атышат. Ошентип туруп эле парламенттин бизге кереги жок деп, парламенттин авторитети кетип калып атат да бул жактачы. Ошон үчүн президенттик кылабыз. Бийлик бир колго чогулсун дагы, бийлик ошол адам жооп берсин бардык ишке деп атат. Элдердин эмеси мүдөөсү ушундай да, бир адам жооп берсин. Эл кырылып атабы, башка болуп атабы, же жанагы социалдык маселелерибиз аябай азыр кыйын учурда жашап атабыз, ошолорду көтөрсүн, бир адам өзүнө жооп алсын деп айтып атат да эми элдерчи. Элдердин эмеси түшүнүү боюнча ушундай. Бирок биздин мамлекетте азыр кандай десем, президент өзүнүн колуна бардык бийликти алып алганга мүмкүнчүлүк жок демократиялык мамлекетте. Себеби противовес болуш керек. Сөзсүз. Же президентский парламентский, же парламентский президентский болуп, кандайдыр ошол полномочияларын бөлүп алып, анан бири-бирине взаимодействие кылып, ушу мамлекетти өнүктүрүүгө аракет кылыш керек. Келген, бийликке келген адам эл ишенип шайлап атабы? Ошо ишени акташ керек. Элдинчи. Түшүнсө, түшүнбөсө дагы ошо жүрөгү менен буяк айтмакчы шайлаш керек дагы элдер. Алар жүрөгү менен иштеп бериш керек. Азыр урматтуу коноктор, азыр дагы бир кезектеги биздин көңүл бурайлы, графика кылганбыз. Артка кылчайып көрөлү, канча жолу референдум өттү, кандай өттү. Андан соң маегибизди улантайлы. Референдум конституцияны мыйзам чыгарууну, мамлекеттин ички тышкы саясаты жаатындагы чечимдерди жана ченемдик укуктук актыларды жалпы элдик добуш берүү аркылуу аныктоо болуп саналат. Тагыраагы мамлекеттик маанилүү маселелерди чечүүдө аймактык кеңешке депутаттарды шайлоо сыяктуу эле жарандардын добушу негизги ролду ойнойт. Референдумга 18 жашка толгон Кыргыз Республикасынын бардык жарандары катышууга укуктуу. Кыргызстан эгемендүү мамлекет аталган 29 жылда 12 жолу элдик референдум өткөрүлдү. Алгачкысы 1994 жылдын 30 январына туура келет. Мында туңгуч президент Аскар Акаевдин президенттик укуктары ырасталган. Ошол эле жылдын октябрь айында баш мыйзам өзгөртүүгө дуушар болуп, легендарлуу парламент тарап 2 палаталуу парламент түзүлгөн. Статистикалык көрсөткүчтөргө ылайык референдум өткөрүү боюнча коңшу мамлекеттер арасында Кыргызстан эң алдыда. Маселен, Аскар Акаев президент болуп турган жылдары 5 жолу элдик добуш берүү өткөн. Ал эми Курманбек Бакиев бийликте турган жылдары 3 жолу референдум болгон. Роза Отунбаева өлкөнү убактылуу башкарып турган кезинде 1 жолу, Алмазбек Атамбаев президент болуп турган учурда да 1 жолу элдик референдум уюштурулган. Быйылкы 2021 жылы 2 ирет жалпы элдик добуш берүү өткөрүлдү. Шайлоочулардын 30%дан көбү добуш берүүгө катышкан учурда Борбордук шайлоо комиссиясы референдум өттү деп тааныйт. Анын ичинде референдум катышуучулардын жарымынан көбү коюлган маселе үчүн добуш беришсе, чечим референдумда кабыл алынган деп эсептелет.
Кыргызстандын тарыхында демилгеленген бардык референдумдар ийгиликтүү өткөрүлгөн. Ушул жылдын 10 январында 81% добуш берүү менен Кыргызстан президенттик башкаруу формасына өтүп, 11 апрелде баш мыйзамдын жаңы долбоору кабыл алынды. Урматтуу коноктор, азыр графиканы көрдүңүздөр да, негизиненчи канча жолу өттү, референдум жыйынтыктары кандай болгон, негизинен кандай баа бересиздер ушуну көргөндөн кийинчи? Жолдошбек мырза. Эми мына 12 жолу референдум өтүптүр. Тарыхка кайрылсакчы, анын 5-өө Акаевдин мезгилинде, Акаев 15 жыл президент болду. Бакиев 5 жыл болду, аныкында 3 жолу болуптур. Рекорддук көрсөткүчтөрдө эң көп Бакиевдин мезгилинде болот да, ошондо 5 жолу Акаев 15 жылда 5 жолу референдум өткөрсө, Бакиев 5 жылда 3 жолу өткөрүп атат. Отунбаев эми бир жолго үлгүрүп калды. Аны баары жакшы билет. Атамбаев 1 жолу, азыркы бийлик 2 жолу. 1 жыл болуп боло электе 2 жолу референдум болуп атат да. Бийликтин дайым жообу бар да. Элдин тандоосу дейт. Чындыгында ал бийликтин тандоосу да. Бийлик башкаруу формасын, башка маселелерди өздөрүнө ылайыкташтырыш үчүн кээ бир чоң маанидеги маселелерди элге алып чыгат. Бул биринчи. Экинчи, эл каалайбы, каалабайбы, эл каалады деп, ошол кааланды болот. Ал деген админ ресурс деген сөз. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе, анан ошого эл чыдагычакты жашайт дагы. Эгер ал татаалыраак системаны эл билбей кабыл алып алган бол, эл айтат да, биз адашыппыз дейт. Элдин да жообу даяр да. Биз адашып калган экенбиз дейт дагы. Анан 3-4 жылда, 5-6 жылда анан кийин кууп атат президенттердичи. Маселенин баары биз жогоруда айткандай эле баардык саясий топтордун өлкөдөгү негизги эле максаты бийликке жетүү. Бийликке жеткенден кийин алар мурдагы жетекчилер жашаган система менен айрымдары гана жашагысы келбесе, айрымдары аны менен жашагысы келбейт. Мисалы, Жээнбеков бийликке келгенде ал айтты, мен көч улайт деди, эмне деди? Кыргыз көчү жолун улайт, мааниси ушундай да. Мен Атамбаевдин саясатын улантам деген мааниде, ал ошол менен келе берди. 3 жылдан кийин анын бийлиги кетти. Анан Садыр Жапаровдун бийлиги келди. Да, булар күтүүсүздөн келип калды. Командасы жок келип калды. Анан маселе элдин талабы деп туруп, анан башкаруу формасындагы, конституциянын жаңы долбоорундагы 2 жолу референдумга алып чыкты. Анан канча пайыз колдоп бергенин да көрдүк. 80%дан ашык 81% колдоп берди деп туруп, эми Садыр Жапаров ошол өздөрүнүн даярдаган комиссиянын корутундусу бар деген жогорку кеңеш бекитип берди деген тыянактардын негизинде башкарат. Эл ошого чыдаш керек эмичи. Себеби эл өзү колдоду да 80%дан ашыгычы. Эми азыр ушул эмени карасак, графиканы карасак, бир да каршы болуптур да. Мисалы, коюлган маселесине бир да эл каршы болуп, ошол өтпөй калбаптыр да. 29 жылда баары өтүптүр да. Бардыгы ийгиликтүү аяктады деп атат. Бардыгы админ ресурс колдонгон да. Элдерге айтпайт да, же эл түшүнбөйт а кээ бир учурларда, же ошол маселени чыгарбайт а, ортого салбай, мынаны колдосок мындай болот. Анткени каршы, анан кийин макул же каршы деген топтор иштеш керек экен да референдумдачы. Бири каршы деген, бири макул деген. Азыркы могу конституциялык өзгөрүүндө ошол конституцияда сунуштаганда эл аралык уюмдар каршы добуш бергиле деп чыкты да. А буга чейинкисинде тарыхтан алып караганда андай болгон эмеспи негизи? Мисалы, мына азыр эле силер даярдаган материалда көрдүк да. 12 жолу референдум болуптур. Анын адашпасам 9-у конституциялык референдум. Ооба. 12-си тең ийгиликтүү аяктады деп атат. Эми биз билебиз да, Акаевдин мезгилинде биз жаш бала болсок, кийинкилерин эс тартып калдык да, кандай гана шайлоолор өтөт эле бизде. Админ ресурс деген кандай өтөт эле, мисалычы. Ошо менен эле баягы жергиликтүү бийлик төөлдөрү борбордук бийликке жагынуу максатында, жакшы көрүнүү максатында, планды ашыгы менен аткаруу максатында менин участкаман мынанча пайыз эл
ушуну колдоду. Сиз сүйлөгөндө элдин баары муyu укту, сиз укмуш сүйлөдүңүз. Сиз бар үчүн Кыргызстан бар дегендей кылып жанагы оштуктардын тили менен айтканда пахта коюп атышып, 6-чы президент менен жашап атпайбызбы? Эгерде биздин конституциябыз жакшы, мыкты болгондо, биз 12 жолу референдум, анын 9-у конституцияга байланыштуу референдум өткөзбөйт элек да. Көрдүңөрбү? Конституциябыз начар болгон үчүн, келген президенттер өздөрүнө ылайыктап алган үчүн, кийинки келген президенттер дагы өз-өзүнө ылайыктап атып, референдум ылайыкпы, ылайыктап атат же муктаждык ушундай болуп атабы? Өзүнө ылайыктап атат, а элге эмне кылтат? Биз ушуга муктажбыз. Бул жол менен кете албайт экенбиз. Биз бул жол менен кетишибиз керек экен деди. Ошон үчүн ар ким өзүнө ылайыктап жазып атат. Мисалы, мына азыркы биз кабыл алган, жашап аткан конституцияда парламент бар, жогорку кеңеш бар да. Бар. Андан сырткары элдик курултай деген бар. Туурабы? Эми эл ошол мезгилде сурап жүрүштү. Курултай керекпи, керек эмеспи бул институт? Мунун функциясы эмне болот? Анын юридикалык күчү кандай болот? Мисалы, мына айталык, министрлер кабинетинин төрагасы эртең, мына жылдын аягында келип отчет берсин жогорку кеңешке. Жогорку кеңештин депутаттары отчету жарабайт деп койсун. А элдик курултайга барсак, жарайт деп койсун. Президент кайсысын угуш керек? Жогорку кеңешти угабы же элдик курултайды угабы? Албетте ал мыйзамды сыйласа, президент жогорку кеңештин жанагы жарайт дегенин же жарабайт дегенин кабыл алыш керек да. А элдик курултай деген мындай айтканда бул грыжа болуп калды да. Бул ашыкча. Себеби Садыр Жапаровдун саясатын колдоп, сен президент болушуң керек деп жүргөн, мурдагы коомдук мамлекеттик кызматтарда иштеп, иши жок калып, коомдук ишмер деген ат менен жүргөн саясий топ Садыр Жапаровго барып соодалашып коюшту да. Биздин мына элдик курултай деген институтту конституцияга киргизип бер, бул керек деп далилдегенге аракет кылышты. Анан алардын дагы көңүлүн өтө албай, макул бул дагы менин электоратым болсун, ушулар да мени колдосун деп. Эми ал Садыр Жапаровду да түшүнчү болот, себеби ал саясатчы болчу. Ал бийликке жетиш үчүн бардыгы менен макулдашканга мажбур болчу да. Жолдошбек мырза, кечиресиз, сөзүңүздү бөлдүм. Бул темалар биздин ошол программанын алкагында атайын планга киргизилген. Ирети менен ошол элдик курултай, конституциянын ошол элге тийгизген таасири, жалпысынан ирети менен талкуулайбыз. Эже айтсаңыз, негизинен ушу референдумдун пайдалуу жактары деле барбы? Мисалы, айтып атпайбызбы азыр көбүнчө эле ошол бүт эле макул болуп добушубузду бергенибиз менен кийин зыян тартып атабыз, ал жарабай калтат деп. Негизинен жалпы элге салып бергенинде бир кандай бир пайдалуу жактары барбы? Ушу негизги маселени элдин өзүнө коюп атат да. Өзү референдумду пайдалуу болуш үчүн өткөзүшөт да, эл үчүн, коом үчүн бир пайдасы болуш үчүн. Коомдо ушундай динамик өзгөрүүлөр болуп атат. Ошолго карап туруп референдумду өткөзүшөт. Кандайдыр бир не только мыйзам, жанагындай эмелерди дагы аябай мындай эл үчүн керектүү бир маселелерди дагы коюп, ортого ошолор дагы референдум аркылуу өткөзүүгө аракет кылышат да эми. Анан кийин мен байла айттым, ушу элдер көбүнчө талкууларга катышпай калышат. Жерлерде талкуу жүрбөй калат. Кандай айтылбай калабы элдер же элдин көңүлү жокпу талкууга катышышка? Ошо айтылган шашылыш алынат да, бул шашылыш. Эгер референдум неметиш үчүн кичине элдерге убакыт берип, ушундай болуп атат. Мисалы үчүн президенттик башкаруу деген эмне? Парламенттик башкаруу деген эмне? Ал кандай болот, бул кандай болот? Ошолордун баарын түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек жерлердечи. Элдер үчүн. Анан ошондо кичине элдерде бир түшүнүү пайда болобу дейм да, информациялар пайда болобу деп ойлойм. Анан ар бир эле туура айтасыздар, бийлик эле умтулуп эле баягы курултай уюштура коелу деп, кемпири деле чалы деле келип ошондой уюштурайлы деп атат. Мына Курманбек Бакиевдин тушунда дагы аялдар бар болчу. Өтө көп аялдар мындай курултай кылышып эле жүрүшчү да. Менин эсимде бар. Ошол курултайлар эми эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес да, буяк айтып аткандай. Эч кандай жанагындай бир алардын функциялары жок. Эмне иш кылышат, эмне кылыш керек? Бул мен да ойлойм, бир ашыкча эле коомдо бир эме болуп атат да, курултай. Эжеге кошуп жооп коеюнчу, мына конституциянын долбоору чыкты. Сайтка илинди, интернетке чыкты. Ошо конституциялык кеңеш менен көчмө жыйындарын уюштурду, болушунча жерлерге талкууларды өткөздү, аракет кылды.
Бирок ал баягы бир уучу эле топтун арасында талкууланды да. О алыскы райондорго барып, айыл жерлеринде мисалы элге сен кайсы конституцияны кабыл аласың мааниге эмес болуп калды да. Элге стабилдүүлүк болсо, тынч болсо, сырттан душман кол салбаса, продукты кымбаттабаса, негизди алып келип койсоң да башкара берсин деген болуп калды. Бирок эл добуш берип атат да, 81% добуш берип атат. Эл 81, 101 болсо деле, аны ким процентти көтөрүп берип атат? Айыл өкмөт, аким, губернатор, мэр дегендер, анан кийин жогорку кеңештин бийликчил депутаттары, мисалы, ошол мыйзам долбоору катары кабыл ала турган болсо, сунушталып аткан, референдумга чыгып аткан конституциянын долбоорун. Баягы бийликтин партиясынын өкүлдөрү бар да, жогорку кеңеште отурган. Ошолор барып туруп, анан жер-жерлерге барып, келгиле, мынаны кабыл алып коелу, бул жакшы конституция деди. Ошолордун тили менен эле бул жакшы турбайбы деп эле эл добуш берип койду. Мен мындай кепилдик берип айта алам. Интеллигенция даже 100% конституциянын жаңы долбоорун көргөн жок. Мен мына ошол жазында абдан активдүү катышып, 2-3 жолу телевиденияга чыктым ошол боюнча. Эки конституцияны карап алып салыштырып, мисалычы, азыр эжем көтөрүп жүрбөйбү 2010-жылдагы Отунбаеванын конституциясын референдум менен кабыл алынган турабы? Ошол жерде деле мисалы Отунбаеванын фамилиясы жок болчу бюллетендечи. Конституциянын жаңы долбооруна макулсуңбу, каршысыңбы дейли. Баарыбыз макул болуп, негизи ошондой эле болот экен. Ал жерде Отунбаева деген сөз жок болчу да, президент болуп калды го мисалы. Эми ал мезгилде убактылуу өкмөт. Алар дагы өзүнүн немеси менен, кызыкчылыктары менен жасаган. Мына кечегиде мисалы бийлик колдон келишинче аракетин жасады, жанагындай көчмө жыйындарды кылып. Бирок ал жыйындарга ким катышты? Мына мен катышкан жокмун мисалы. Баягы эле дежурный, азыркы мисалы мамлекеттик катчы болгон Чолпонбек Абыкеев деген, ошол кыдырып жүрдү. 5-6 ошо Кадыр Кошалиев мисалы тура, ошондой баягы ал элдик курултайды колдоочулардын бири да ал. Билебиз да, алар мурда деген иштеп кетишкен, азыр иши жок. Ошондойлор өздөрүнүн максатын ашырыш үчүн болушунча кыдырышты да. Мен айтайын дегенимчи, эл 30 жылга жакын убакта канча президент болсо ошолордун убадаларына ишенип жүрө берип, убадалар аткарылбагандан кийин алар ишенбей калды. Койчу конституцияңды, мен анан көрө өзүм окатым кылайын. Бийлик мага эч казаным аш салып бербейт экен деп, баягы эл менен бийликтин ажырымы болгон үчүн эртең деле референдум кылсаң, алтын тамга менен жазылган конституцияны алып келсең деле элге баары бир болуп калды. Эмне үчүн? Эки нерсе. Биринчи, бийлик элге берген убадасынын артынан чыккан жок, буга чейинки бийлик. Экинчи, элдин жашоо турмушу өзгөргөн жок. Ошон үчүн кой, сенин чогулушуңа барып конституцияны талкуулагандан көрө мен нерде окатымы кылып алайын деп ошол кызыктуу болуп калды да. Эл качан ошолго саясий аң сезим өскөндө, ичине курсак тойгондо, анан ошондой талкууларга катышып, анан эл китеп окуп, анан талаша алат да. Бизде интеллигенция коркок болот. Себеби ал мамлекеттен айылы калат. Алар уун чукпайт, эмне десе болуп деп жашай берет. Мамлекеттик телеканалдар, бардык мына ортоңку бюджетниктер да. Анан кийин эмпошниктер чыкты туурабы? Европанын акчасын алып алып, алар акчаны алып атканда сметасын түзүп, канча доллар алам, аны эмнеге жумшайм? Ошондой болуп калды да биздечи. Ошон үчүн эл кайдыгер болуп калды. Кыскасы тынч болсо болду, арзан болсо болду жашоо. Азыр биздин кабарчылар кезектеги сурам жол жүргүзөт, ошону көрөлү дагы, андан соң дагы улантабыз. Референдум кечегиден базмаз пайдасы тийди да. Пайдасы тийип, мына президент болду го, президентский башкаруу, президенттик. Мындай жалпылап алганда референдумдун элге пайдасы тийбейт. Конституцияны өзгөртүп атабыз, бирок мындай туруктуулук болуп атат да. Мындайча айтканда биздин Кыргызстанда экспериментальный мамлекет болуп калды да. Муну кылып көрөлүчү болбоду, эми муну кылып көрөлүчү. Эми муну кылып көрөлүчү, эми муну кылып көрөлүчү болуп атат да. Так мындайча айтканда мындай элдерге бул эми мындай жалпылап комплексно алыш керек да, элдерге пайдасы тийет. Эгер действительно мына азыркы акыркы референдумда конституцияны кабыл алып, президенттик башкаруу болуп, жакшы иштеп кетсе, элдерге пайдасы тиет. Башталышында жакшы эле жардамы тиет. Анан кийин эле кайрып кетелет экен да, башка жакка ошонусу жатак экен. Бирок өзгөрүү киргенден кийин определенный вакыт жакшы эле жардамы тиет.
функцияга коюлган адамдар өзүнүн функциясын аткарбайт экен да. Ошону анан бузуп коюп атат. Мен пайдасы тийбей атат го дейм. Себеби бар жокто коррупция, закон иштебейт. Бир нерсе болсоң өз мына элде эле көрүнүп атат го. Канча телевизордон чыгып атат, тоо курдаган камалып, миллиондорду жегендер беймарал жүрүшөт го. Референдум энди пайдасы тийип атат, бирок аз да. Мисалы үчүн закондор чыгып атат, аткарылыш азыр татаал болуп атат да. Ошол 100% басып, 50% закон аткарылып атат да. Эми коом таза болсо, мыйзам аткарылган болот да ошону. Эжекеге сөз берели, андан соң сизге берели. Эжеке кандай пикирдесиз? Эми ар бири өзүнүн ой пикирин айтып атышат. Баары эле өздөрүнүн немеси боюнча, түшүнүү боюнча айтып атышат. Бириси көрдүм десе, бириси көрбөдүм деп атат. Анан кийин эми мына канча жылдан бери ошо референдумдарды өткөзүп келе жатабыз. Бизде кандай застой болуп атат да. Бир эле ордубузда тапталып турабыз. Жаңы конституция менен жашай баштап да мына бат эле өзүнүн мындай таасирин тийгизбесе керек, кандай ойлойсуз? Бул конституция деле эми кандай десем, өзгөртүлүп, кээ бир жерлери эмете өзгөртүлгөнү менен айтып атпаймынбы, азыр пока биз эми эле колдоно баштадык. Дагы 1-2 жылда билебиз да кандай болот экен бул конституциянын таасири бизге, элдерге, элдин жашоо турмушуна, ошо башка мыйзамдарга. Өзү конституция деген биздин баш мыйзам. Ошонун негизинде башка закондор жана мыйзамдар, нормативдик правовой актылар ошонун негизинде алынат да. Ошон үчүн биздики ал бардык международный нормаларга дагы туура келиш керек. Эл аралык нормаларга туура келиш керек. Ошо чыгарган эмелердин бардыгычы. Анан эми биздики азыр туңгуюкта турабыз. Келечекте кандай болот эми билбейм. Эми кече эле кабыл алынган январдын 10-да болду. Бул башкаруу формасын тандап алды. Анан кийин артынан Конституциянын жаңы долбоорун кабыл алды. Эми бул 1 жылда эле өзүнүн жемишин бербейт. Муну мындай калыс айтыш керек да. 29 жылдагы ирип чирип бүткөн бир эмес президенттик, кийин аралаш системаны көргөн, ал мезгилдеги тамыр алып калган коррупциялык системалар башканын бардыгын эле Садыр Жапаровдун конституциясын кабыл алып эле 2 айдан кийин өзгөртүш бул жомоктогон нерсе да. Ошон үчүн биз күтө туралык. Берилген убадалар аткарылып атабы, ошол жаңы конституция менен жашоо жүрүп атабы, аны эл сезет өзү. Ар бир адам сезет. Ошондо октябрда Кыргызстанда революция болгон экен. Биз туура эле Жээнбековду кетирген экенбиз. Биз туура эле Садыр Жапаровду президент кылып койгон экенбиз деп элдин жүрөгү, жан дүйнөсү сезиш керек. Эми мына Отто фон Бисмарк деген болгон, Германиянын өлкө жетекчиси. Өз кезегинде абдан жакшы сөз айткан да. Эгерде жетекчилер дейт, жетекчилер жакшы болсо дейт, начар мыйзамдар менен деле өлкөнү башкара берсе болот дейт. Эгерде жетекчилер начар болсо дейт, жакшы мыйзамдар дагы жардам бербейт дейт. Мына бизде канчалык жолу конституцияны өзгөрттүк, мисалы, мына 12 жолу референдум, анын 9-у конституцияга байланыштуу болуп атат. Эмне болду, өзгөрдүкпү? Жок. Кеп конституцияда эмес экен. Кеп жетекчилерде экен. А жетекчилерди ким тандап атат? Жетекчилерди эл тандап атат. Эл кайсы принцип менен тандап атат? Түндүк, түштүк. Түштүгүнө келсең 30 уличкилик. Анан кийин район, уру кокту болот. Биздин бала, биздин кыз деген түшүнүк менен тандап отуруп, мына кичинекей чакан мамлекетибизди жок кылуу коркунучуна келип кептелип атабыз. Мына азыркы Садыр Жапаровдун, Камчыбек Ташиевден элдин үмүтү аябай чоң. Кандай жанагыл атасы тирилип келгендей эл тосуп алышып, ишенип, абсолюттук бийликти колуна беришти. Эми да күрөшүп атат, аракет кылып атат, көрүп атабыз. Бардыгы эле жасап аткан иши Кыргызстан боюнча элдин баарына эле жага бербейт. Ал мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Бирок биз өлкө үчүн, биз Садыр Жапаров эмес, Камчыбек Ташиев үчүн эмес, биз Кыргызстан үчүн буларды колдошубуз керек да. Негизинен бул азыркы сурамжылоодогу ошол шаар тургундары көбүнчө ошол мурункусуна басым жасап атат да. Албетте бунусун бул жаңы конституциянын эмесинин таасирин сезе элек, менин оюмчачы. Анан азыр болсо бул жерде ошол Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсү
Бегматов Абдычапар агай менен маектештик эле, ошону угайлы, андан соң дагы улантабыз. Абдыжапар мырза, мындай сурообуз мындай болуп атат да, азыр мисалы мына жаңы конституция кабыл алынды да, жаңы конституциянын негизинде ошо референдум өткөрүү тартиби өзгөрдүбү, өзгөрбөдүбү, азыркы учурда ошол кандай болуп атат да, ошо жаңы мыйзамдын негизинде? Өзүнчө бир ушул референдум жөнүндө мыйзамда ушундай так көрсөтүлгөн да, алар ошол катышуу биринчи кезекте катышуучулардын, референдумдун катышуучулардын жашы боюнча өзгөчөлүгү, ошол 18 жашка чыккан жарандар. Анан азыркы биздин ушул жаңы мыйзамга ылайык сөзсүз түрдө биометрикалык маалыматын тапшырган киши ошо референдумдун катышуучусу боло алат. Ал катышуу эркин болуш керек. Андан башка ыктыярдуу жана негизги дагы принцип бул жашыруун добуш берүү менен уюштурулат. Ар бир референдумдун катышуучулары бирден гана добушка ээ болот. Бул шайлоочу катары ким болсо ошондой эле укуктар бирден эле добушка ээ болот. Референдумга коюлбоочу маселелердин дагы өзүнүн тизмеги бар. Бул ушул конституциялык мыйзамда так көрсөтүлгөн кайсы маселелер. Bir 10 çaktı mesele ушундай референдумдун күн тартибине чыгарылбайт. Биринчиси бул согуш жана тынчтык маселелери. Президенттин жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктарын мөөнөттүү мурда токтотуу маселелери. Же болбосо президенттин же жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосун токтото туруу, же болбосо башка мөөнөттөргө жылдыруу маселелери чыгарылышы мүмкүн эмес. Мындан сырткары салыктарды, жыйымдардын баягы өлчөмдөрүн чоңойтуу же болбосо азайтууга окшогон маселелер андай чыгарылбашы мүмкүн. Же болбосо андай салыктарды, социалдык төлөмдөрдү бошотууга байланышкан маселелер чыгарылбашы керек. Мындан башка Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүнүн дагы түзүлүшү жөнүндө маселелер чыгарылбайт. Тарифтер жөнүндө маселелер чыгарылбайт. Чек аралары маселелери боюнча референдумдун күн тартибине коюлушу мүмкүн эмес. Аскердик же болбосо өзгөчө абал киргизүү боюнча дагы маселе референдумга чыгарылбайт. Эми мындай суроодан биз ошо мына баарын карап чыктык да, ошо эгемендик алгандан бери Кыргызстанда 12 рет референдум өттүр да. Кыргызстан үчүн бул көп эмеспи? Көп жолу эмеспи? Өтө эле мындай көп өтпөдүбү референдум? 12 рет өтүптүр да, биз санап көрсөк. Doğru айтасыз, айрым маселелерде эми бул 30 жылдын ичинде, мисалы 30 жылдык тарыхта бул эми көп деп айтууга болбойт. Себеби практикада башка бир айрым мамлекеттерде бир жылда 2-ден 3-төн өткөрүлгөн дагы убакыттар болот. Мамлекет bir системада экинчи системага өтүп аткан мезгилде, мисалы эсиңиздерде болсо мурда Союздун составында жүргөнүбүздөн кийин бир топ эле биздин мамлекеттин, анын ичинде жарандардын бир аларга бир статустарды берүүдө болобу, биздин мамлекеттин өзүнүн бир багытын аныктоодо болобу, бир нече билесиздер, мына азыркы кийинки киргизилген кийинки өткөрүлгөн референдумда мисалы биздин мамлекетти башкаруунун тартиби боюнча дагы парламенттикпи, президенттикпи деген окшогон. Анан мурда дээрлик ага чейин биздин ушул жаш мамлекет өзүнчө эгемендүү мамлекет болгондон кийин биздин негизги мыйзамыбыз конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча маселелер болуп жүргөн да. Мына өзгөчөлөнүп биринчи жолу тарыхыбызда ушул жанагы биздин мамлекетти башкаруунун формасын кайсы формасын тандайбыз деген маселе да болду да. Референдум менен эмес, же болбосо конституцияга өзгөртүү киргизилүү менен биздин эсиңиздерде болсо бир ар түрдүү кеңештер болуп келген. Ошо кеңештер аркылуу мындай элдин пикирин угуу менен өткөрүлүп келген. Бул бүгүнкү күндөгү биздин азыркы биздин замандагы ушу референдум аркылуу мыйзамдардын кабыл алынышы менин оюмча бул демократиянын, анан эң негизгиси элдин үнүн билүү, ошолорду эске алуу менен бир укуктук ченемдик актылардын кабыл алынышы жакшы көрүнүш деп ойлойм. Маегиңизге рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун. Дагы байланышып турабыз. Рахмат сиздерге дагы. Ийгилик болсун.
Эми азыр дагы бир нерсеге көңүл бургум келет. Негизинен азыр жаңы конституцияга ылайык референдум өткөрүү тартиби ошол негизинен президентке жүктөлүп тур да. Бекитиш. Мурда азыр буга чейин жогорку кеңеш бекитип берди да бул референдум 11-нде. Баары макул болду. Анан bundan кийинкисине ошол президент карайт экен да. Эми ушуга кандай карайсыздар? Мисалы мына азыр мына Жапаровдон бөлөк президент келип дагы өзүнө ылайык кылып каалагандайга мындай өзгөртүп алганга шарт түзүлүп калбайбы? Эми мындайда бул өзү референдумду өткөзүүдө конституциялык закон менен ошо парламент эле бекемдеп бергени жакшы болчу дейм, ойлойм да. Себеби бир жалгыз президент өзүнө ылайыкташтырып бир маселелерди, орчундуу бир маселелерди дагы кандайдыр бир неме кылып жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эметип калышы да мүмкүн. Эми колдонуп калышы мүмкүн дейм да. Ушундай учурлар да болуп бар да негизи. Мисалы үчүн Акаев деле мына референдум өткөзгөндө биринчи жолу ыйгарым укукту караган 90. Анан октябрь айында деп атат, мына 25 октябрда бул болсо өзүнүн полномочиясын жана эки парламентке неме таратып туруп, парламентти эки мыйзам чыгаруучу өкүлдөр жана эл өкүлдөр жыйынын эме кылып, анан санын азайтып, ошондой эле булардын жанагындай өзүн коргоо эмесинде азайтканда депутаттардынчы. Ошол учурда бул жанагы реформаны өзү эмеде беките турган болуп калган. Өзүнүн колуна алган референдум бекиткенде. Мына биз көрүп атабыз, ал референдумду өзү бекиткенге болбойт деп ойлойм да менчи. Жолдошбек. Бул маселеде бизде бийликтин 3 бутагын, официалдуу 3 бутагын тең салмактуу кароо максаты чындап эле коюлганы чын болсо, анда бул парламент бекиткени жакшы болот деген көз караштамын. Эми жаманбы, жакшыбы, ал жерде 120бы, 90бы, 80бы, 50бы саны мааниге эмес, бирок ошол элдин атынан шайланып келген депутаттар, мындай айтканда эл өкүлдөрү ошондой маселени мындай аныктап чечип бергени жакшы болот эле да. Бирок бул де юресин айтып атам да, де факто 120 депутат бекиткенчинде деле баары бир аткаруу бийлигинин башында турган президенттин настроениясынан карап иш кылышчу болчу да. Ошон үчүн мына бул азыркы парламент, кетип аткан парламент чимкирик деген атка бекерге конгон жок да. Анын сапаты кандай депутат келип атат, ага дагы эл күнөөлүү да. Акчасы бар эле, биздин бала эле деп. Эң негизги өзү Кыргызстанда мына логика менен караганда эң күчтүү бийлик бул парламент болуш керек да. Парламентке шайланып келген жанагы саны мааниге эмес, эми 120бы, 90бы келген депутат президентти баш кылып жанагы ассалому алейкум кылдыра турган ошол парламент болуш керек эле. Парламент качан болот? Сапаттуу болгондо болот. А бизде тескерисинче сапатсыз, жана партиялык система менен келип алып, партиянын атын жазып, 5 красавчик даста окуп койгон, аркасында ким эл тааныбаган, айылындагы тааныбаган адамдар келип алып, анан кийин эмне кылып атат? Ар биринин кнопкасын бири басып жүрүп, анан эл парламентке аябай нааразы болду да. Аны аткаруу бийлиги президенттин аппаратындагы эле бир кичинекей жөнөкөй кызматкер келип туруп эле жогорку кеңештин депутатын астына чөгөлөт коюп атпайбы? Ошон үчүн бул жолкусунда туура деле болуптур деп айтса болот. Бир жолу эле президент өзүнө жоопкерчиликти алганы туура болуптур. Эми бул президент канча мөөнөт иштейт, аны бир Кудай билет, убакыт көрсөтөт. Бирок эл ошончолук ишенгенден кийин алды, эми нысапты президентке берсин деген эле сөз да. Адам башка эч нерсе айта албайбыз. Негизинен сиздердин ушул айткан сунушуңуздарды ушул көрүп жаткан эл жакшы жерлерин терип алып, кийинки референдум болобу, шайлоо болобу, ошону колдонот деген ойдомун. Ушун менен программабыз аягына чыгып калды. Эскерте кетсек, бүгүнкү программанын коноктору жактоочу Асель Айдаралиева жана тарых илимдеринин кандидат доцент Жолдошбек Бөтөнөев болду. Кийинки программада көрүшкөнчө саламаттаңыздар.